Ассаламу алейкум, урматтуу биздин Мусту YouTube каналыбыздын катталуучулары, саламатсыздарбы? Бүгүн биз Өзгөндүн кайрадан эле Красный Маяк айылындабыз. Бүгүн сиздерге бир 4 жакшы порода күчтүү жылкыларды тартып көргөзөбүз. Жаш жылкылар, андыктан биз менен чогуу болуп, бул жылкыларды көрүңүздөр туугандар. Биринчи номердеги бул келе жаткан Кобра кайманатындагы 3 жаштагы бышты экен. Азыр бышты болуп бышып турган маалы туугандар. Боюнун бийиктиги 1,60 аз-маз жогорураак экен. Аябай темир көк түстөгү бул кайманаты Кобранын азыр сиздерге баарын тартып көргөзөйүн, өнөрүн көрөбүз. Өңү дагы аябай адамды тартып турган. Мынакей караңыздар, өтө сыныдагы келишкен жакшы бышты көрүнүп турат. Бул быштыны жакшы кылып тарбиялап чоңойтсо дагы бул 2 жыл чоңое турган келбетте турат. Мынакей караңыздар туугандар, азыр жанынан тартып туруп көргөзөйүн дагы. Бул быштынын өнөрүн дагы көрөбүз сиздер менен чогуу. Андыктан баамдап, байкап биздин Мустуунун катталуучулары сынасаңыздар болот, бышты кандай экен жана бүгүнкү көргөзүлгөн 4 аттын кайсынысы сизге жакты, ошол боюнча да жазсаңыздар болот. Азыр бул быштынын өнөрүн көрөлү дагы, баасын айтабыз. Андыктан биз менен чогуу болуп туруңуздар. Мынакей туугандар, ордунан жакшы тарбия алыптыр. Азыр бул быштынын сиздерге тишин дагы көргөзөбүз. Тишинин буз эле экен, азу сай эле экен туугандар. Мынакей караңыздар, бою 1,65 65ке жетпейт экен, 60тан жогору. Ээси өлчөп көрүнөт. Азыр бүгүнкү тартыла турган жакшы жылкылар Данчак породасындагы кара байырлар тартылат туугандар. Токто. Так. Gördün. Мынакей туугандар, бул жылкынын азыр өнөрүн, курстугун көрдүңүздөр. Тишин көргөзүүгө аракет кылдым болушунча. Мынакей Кобра кайманатындагы бул жыл быштынын баасы 250 000 сом деп коюлуптур. Мынакей караңыздар туугандар, 250 000 сомдук быштыны алып тарбияласаңыз келечекте жакшы ат болуп берет туугандар. Ат кылып тарбияласаңыз болот. Андыктан мен алдыдагы номерлерди калтырып өтөм. WhatsApp номер, ошол боюнча ошолор аркылуу бул аттын ээси менен байланышып, сүйлөшүп, аттын баасын, Кобранын баасын чечсеңиз болот. Бул биринчи номердеги быштыны тартып көргөздүк туугандар. Экинчи номердеги азыр аябай улактын аттары сиздердин назарыңыздарга чыгат. Андыктан биздин канал менен чогуу болуп туруңуздар. Мынакей туугандар, сиздерге экинчи номердеги бул жылкыны тартып көргөзүүнү баштадык. Бул жылкынын жашы боюнча биринчи эле жашын айтып өтөлү дагы, анан породасын айтабыз. Бул жылкынын жашы азыр 7 жашта экен, 3 асый боюнча айтканда 3 асый туугандар. Мына таза кандуу Данчак породасындагы кайманаты дагы дон экен. Ушунчалык күлүктүгүн азыр сиздер менен чогуу баамдайбыз. Бул аттын үйүрү дагы бар экен, улакка дагы чабылып жүргөн ат экен. Ушунчалык жоош десеңер жоош, жаш бала караган ат экен туугандар. Азыр бул аттын бир чаптырып көрөлү дагы күлүктүгүн. Мындай короткий чабабыз туугандар. Мынакей донский порода, ушундай ничке моюн узун. Интернеттен дагы карап көрсөңүздөр болот. Азыр бул аттын өнөрүн көрөлү дагы.
чабып көрүп сиздерге баасына келип токтолобуз. Баасы канча болду? Такага турушу да аябай жоош экен. Мына артынан көрүнүшү сиздерге көргөзөйүн. Дон кайманатындагы бул жерде аттын боюнун бийиктиги 1,67 сантиметр чыгат экен. Азыр атты бир чаптырабыз. Мынакей туугандар, атты чабып көрүп атабыз. Чаба бер, Мынакей достор, аттын токтошу, бурулушу, оозунун жумшактыгын байкап көрсөңүздөр болот. Бул ат өтө кымбат эмес. 200 000 сом деп коюлуптур. Ушундай аттап адамы дагы чоң экен. Андыктан туугандар, баасы 200 000 сом, долларга айтканда 3000 доллардын тегерегинде болуп калат. Плюс-минус. Жашы 3 асый, 7 жашта айтып өттүм туугандар. Андыктан Өзгөндүн Красный Маяк айылында экрандагы номерлерге чалып келип көрүп кетсеңиздер, аттар аябай сындуу, курч жылкылар экен. Үйүргө алам дегендер болсо, же болбосо улакка чабам дегендер болсо, ушул атты алып койсоңуздар болот. Жакшы кылып баасын сүйлөшсөңүздөр дагы болот туугандар. Мынакей мойнунда бери өтө булчуңдуу ат экен туугандар, караңыздар. Көкүрөгү дагы өзгөчө. Бул сиздерге көргөзгөн азыр 2 номердеги Дон кайманатындагы Данчак породасындагы атты тартып көргөздүк. Баасы 200 000 сом туугандар. Бул 2 номерде болду. Ойнатор. Мынакей достор, үчүнчү сиздерге бул чоң атты тартып көргөзүүнү биз баштадык. Бул Торукашка сары аралаш. Бул аттын жашы 2 асы экен туугандар. Бул ат 2 жылдан бери үйүргө коюлуп, бир 10 чакты бийге 2 жылдан бери коюлат экен. Курчтугу аябай курч, ушул жердин эле местный аттарынан эч жерден алынып келинген эмес. Улакка, торпок улакка 2 жолу чабылыптыр, 2 жолу тең жакшы эле барды дейт аттын ээси. Мынакей туугандар, 2 асы ошондо 6 жаш болуп калат. Бул ат аябай мындай жоон жолпу жакшы ат экен. Курчтугу дагы чабып көргөн жигит айтып атат, аябай жүгүрүшү дагы жакшы экен дейт. Азыр бул атты бир чуркаталы, анан сиздерге баасын айтабыз. Баасы 3 номердеги бул Торукашка баасы канча экенин биз менен чогуу билиңиздер. Бул аттагы камчысы жок эле мындай жүгүрөт экен. Азыр мынакей мойнунун жуундугун караңыз, көкүрөгүнүн кеңдигин көрөбүз туугандар. Баасы 230 000 сом кеми бар деп коюлуптур. Боюнун бийиктиги 1,65 чыгат деп айтты аттын ээси. Андыктан азыркы экрандагы номерлерге чалып көрсөңүздөр болот туугандар. Мынакей ат аябай бийик жылкы экен. Мына уч каяктагы экен. Үстү кандай экен?
Üstü tok beken ha? Üstü hayvay tok dedi. Taka turuşu dağı жеңіл жоош деп мынакей айтып атат өзү дагы. Мынакей достор 230 миң сомго 2 асый 2 жыл үйүрө турган 2 жолу улакка келген аттын баасы коюлду туугандар. 2 менен башталат экен жалаң. Андыктан чалыңыздар, жазыңыздар. WhatsApp номерди мен коюп койдум. Ушул боюнча аттын ээсине кайрылсаңыз болот. Бул 3-чү номердеги кашка ат болду, тору кашка. Мынакей достор. Азыр 4-чү номердеги атты көргөзөбүз. Ал баасы аябай жөндүү ат карап жүргөндөр болсо, азыр чаласыздар, мен тартып көргөзөйүн. Биз менен чогуу болуп, жөндүү аттын баасын көрүңүздөр, атты сынаңыздар. Сиздерге кайсы ат көңүлүңүзгө толду? Ошол боюнча дагы комментарийге жазыңыз. Бул видео жакса класс басыңыз туугандар. Мынакей туугандар, сиздерге азыр көргөзөм деген жөндүү баадагы бул аттын жашы 4 асый экен туугандар. 4 асый жылкы. Улакка чогулуп жүргөн ат экен бул. Боюнун бийиктиги 1,55 сантиметр. Чоң эмес, мындай орточо тор ат экен. Мынакей караңыздар, өзүңүздөр да байкап турасыздар. Боюнун бийиктиги өтө чоң эмес, 1,55 сантиметр. Тууру чыгат экен. Аябай жоош ат. Ишке десе ишке жарайт. Улакка чапса улакка жарайт. Бул аттын баасы 120 миң сом деп коюлуптур. Ушундай аттардан өзү негизи чыгат. Бул дагы таза кандуу кара байыр экен меке. Сиздерге мындай жанынан тартып көргөзөйүн. Такага турушу кандай экен бул аттын? Бул да жоош, а? Такага турушу өтө жоош экен. Бирок такасы аз кагыл эле экен, а? Такасы азыр белки бутунуку уже түшүп калыптыр. 120 миң сомдук 4 асый аттын баасы 120 миң сом деп коюлду туугандар. Бул 4-чү номердеги жылкы. Буну келип көрсөңүз жакшы кылып дагы арзандатып алсаңыз болот. Андыктан бул чыгарылыштагы аттын баалары кандай коюлду, сиздерге дагы суроо. Ошол боюнча жазып кетиңиздер, кымбатпы, арзанбы, ортобу. Андыктан туугандар, бүгүнкү 4 аттын сиздерге тартып көргөздүк, 4-өнү тең. Сиздерге кайсы ат жакты, ошол боюнча дагы жазыңыз. 120 миң сомдук ат дагы кандай экен, ошол боюнча дагы комментарийге жазып кетсеңиздер болот туугандар. Азыр бул аттын өнөрүн бир сыра көрөлү. Мен айландырып Мынакей достор, бүгүнкү сиздерге тартылып берилген 4 аттын
Бағаларын барын сіздерге көргөзүп бердик туугандар. Биздин каналга каттала элек болсоңуздар катталып, жылкылардын баалары, кыймылсыз мүлктөр, автоунаанын баасы, бардык нерсенин бааларын билсеңиздер болот. Биздин каналга каттала элек болсоңуздар катталып, ушундай жардамалар болсо биздин Муз ТВ каналынын номерине кайрылыңыздар. 0550 91 31 30 номерине кайрылып билсеңиздер болот. Бүгүнкү көргөзүүнү соңуна чыгарабыз туугандар. Саламатта калыңыздар.